Бизге бир ит келип алды. Жолбун ит тамак берип багып атам. Бирөөлөр ит турган жерде периште качат деп уктум. Бирок бул ит башкача. Азан айтса кошо уулуйт. Илгеркилер уулаган ит жаман болот дегеннен жолдошум командировкадан түндө келди. Таңгамалы 6:42. Уулуп атканына жолдошум эшикке чыгып эле бул азан айтканда уулуйт экен дейт. Ошо менен не кылсам деп санаа болуп атам. Иттер уулаганы шайтанды көргөндө уулайт. Эшек дагы шайтанды көргөндө айкырат. Силер пана тилегиле деген ошондочу. Короз кыйкырганда Алла Тааладан афият сурагыла, периштелерди көргөндө булар короз кыйкырат деген. Уулай бере турган болсо, ол бир айдоого ита келе тияк бияктан келип калыптыр, айдоого алып барып таштап койгула болду. Ага зулумду кылбай, өзүнүн жайын таап алат. Усал хадистерде саждага барганда 7 жерден ашпасын дейилет. Чыканак жерге тийсе 7ден ашып кетет го. Умрага барып келгендер дагы айтып келишти. Тийгизбеш керек деп. Түшүндүрүп бериңизчи суранычы. Эркектер менен аялдардын саждасын айырмасын. Туура пайгамбарыбыз айткан, сажда кылганда адам баласынын 7 жери сажда кылат. Пешене, 2 алакан, 2 тизе, 2 таман. Ушундай турабыз да? Мына 7 жери болот. Бул эркектерге гана. Аялдар чыканагын коет. Эркектер чыканагын жерге койбойт. Эркектер чыканагын койсо макру болуп калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ит мындай жаткандай деп тыюу салган. А бул аялдарга эмес. А башка мазхабтагы аялдар болсо, алар колун көтөрөт. Эркек менен аялдын намазынын айырмасы жок дейт. Жок. Биздин мазхабта тургандар эркек менен аялдын намазынын айырмасы бар. Аялдардыкы астар, сатырыраак да. Мисалы руку кылганда да мындай кылып туруп албайт, кичине мындай ийилип эле турса болот. Эркектерде эмес. Саждага барганда дагы өтө катуу мындай кылып ачып туруп албайт. Жок, жапысыраак намаз окуйт булар. Макулбу? Сатыр ауыратыраак да мындай жапысыраак. Ошо. Мен жин оорусу менен аябай катуу оорудум. Кудайга шүгүр азыр жакшы болдум. Намаз окуйм, зикир кылам. Күйөөм артынан аял жинди көрөм. Дайым көңүл бурбай эле жүрөт. Делем. Акыркы күндөрү мени коркутуп кечинде кыйнап жатат. Күйөөм меники, сен үйдөн кет дейт. Молдого да окуттук, кетпей жатат. Эмне кылсам болот, кыйналып кеттим. Көбүнчө мына жин, шайтандар илешкендер бар го. Кирдиктен илешет да буларчы. Кусулу жок жүрө бергенден.